Кымбаттуу кесиптештер, көңүл бурганыңарга рахмат. Жок. Кымбаттуу кесиптештер, көңүл бурганыңарга рахмат. Назарыңыздарда сайт платформа функциялары толугу менен бүт элек. Бирок келечекте бул жерден окуучулардын тизмесин толуктап, бааларын коюп турсак болот. Жана мугалимдердин жыйынын өткөрсөк да болот. Sen bizge tağırınba Tamiriz. Sen uşul üçün bizde çoğult atasın mı? Degele uşunun bizge gereği var mı? Жаңыл Мырзаевна, эмне кереги бар экенин биз түшүнгөн жокпуз. Бирок мектепке ушундай сайт керек да. Биз бул жактан бааларды коюп турмакпыз, окуучулар менен сүйлөшмөкпүз. Керек болсо чогулуш өткөрүп турсак болот. Жасалган арзан эле болот. Сайтта жок окуучуларга баа коя албай. Анан алар менен сүйлөшө да албай калат экенбиз ошондой, Алар менен сайттан сүйлөшкөнүм гана жетишпей жатты эле. Sen bizge tağırınba. Albatta senin hareketçiliğini biz sıylayız, urmattayız. Bирок sen көргөзгөн акча bizde жок. Ой, biz борго акча таба албай атабыз, Тамирис. А sen кап-каяктагы бир сайтты ойлоп таапсың. Асмандабай жерге түшчү. Мен айтар сөзүмдү айтып бүттүм. Бүттү ушу менен. Бул маселеге экинчи кайрылбайбыз. Жок, кепегерде акча болсо, келгиле анда проект жазалы, демөөрчү издейли. Мен ишенем, бизге жардам табылат. Мен Европадагы тааныштарыма кайрылсам болот. Мен айтар сөзүмдү айтып бүттүм, Тамирис. Жаңыл Мырзаевна. Жок, сен мени угуп атасыңбы? Ошол эми биз чет жерликтерден акча сураганыбыз жетишпей атты эле. А эгер борборго акча сурап жүрөт деген сөз жетсе эмне болот, ия? Кудай сактасын, токтотчу. Кан басымда жогорулап кетти окшойт, жалаң ушу сен азабыңан. Таблеткаңыздар барбы? Менде бар. Тамирис. Сен эмне таарынба? Азаматсың, аябай жакшы даярданыпсың. Рахмат. Эми татаалдаштырып жибергенде чындыгында жаштар жакшы көрөт эмессиңерби? Макул эми. Аны коюп андан көрө бул үтүгүмдү карап бересиңби? Сынып калган окшойт, такыр иштебей жатат. Үтүңөрдү өз орнуңда Замира Камаловна. Үйгөбү? Жумуштан чыгып кеттим. Эмнеге чыгып кеттиң? Башка жумуш таптыңбы? Мен бул караңгылыктын арасында бир да секунд калбайм. Проектке 1 ай убактымды короттум. А тигинси үтүгүн сунат. Мээси жок кемпирлер. Мен шаарга кетем. Ойлонбой туруп иш кыла бересиң да. Атаны тарттырсың. Атам деле ушундай болчу. Бир нерсе аныкындай болбосо, элдин баары менен урушуп кетчү. Алма сабагынан алыстабайт дегендей. Эми эмне кыласың? Жумуш издеш керек. IT курстарын ачам. Сен асырсан албай эле кой, бир айласын табам. IT курстар. IT курстарга ким келет сен? Биринчиден, эч ким келбейт, эч ким келүүсүнүн да кереги жок. Менин курстарым онлайн болот. Ага Бишкектен, Алматыдан жазылып окушса болот. Экинчиден, мектепте мен онлайн платформамды ешким колдогон жок. Бул айылда убакыт токтоп калгандай. Баары тең эски заман менен жашашат экен.
Азыр деген алдыга умтулуш керек. Всем привет. Так, меня слышно? Отлично. Меня зовут Тамирис. Сегодня у нас первая лекция по информационным технологиям. Курс үшін бірінші ақшаларымды алдым. Құттықтаймын. Не oldu? Мектеп жабылды. Эпидемиологиялық абал өтө курч болуп турган Бишкек шаарына аймактарда 100га жакын ыктыярчы дарыгерлер келет. Алардын баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Акалатчандар кайда жөнөтүлгөнүнө карабастан кошумча айлык акы жатакана менен камсыз болот. Алло, Бахтияр, саламатсың ба? Жаңыл Мырзаевна. Окуу жылдын аягына чейин аралыктан иштей турган болдук. Пандемияга байланыштуу акча каражаты кыскарып. Сени жумуштан бошотууга аргасызбыз. Ал Жаңыл Мырзаевна. Мен не кылышым керек? Эсиңер ордунабы? Туйятты. Не oldu? Мен жұмыстан шығарып салды. Эми баарыбыз дистанционно иштейткенбиз. Түшүнүктүү. Эми сайт аларга сөзсүз керек. Тамирис, кечки тамакка эмне жейбиз? Кайра, кеч экенби? Уксаң, үй жумуштарын бөлүштүрүп албайлыбы? Мен жалгыз жетишпей калып атам. Чарчап. Үй жумуштарын дайым сен кылчу элең го? Эмнеге мен кылышым керек? Анын үстүнөн мен убактым да жок. Угуп атам. Жаңыл Мырзаевна, Эмне мынча кеч чалып? Сага эмне болду? мектептин сайтын жакшылап өзгөртүп койдум. Көрсөңүз. Ой, Тамирис ай. Сен мындай такыр айтканды түшүнбөйт экенсиң. Сен биздин мектепте иштебейсиң. Ой, токтотчу чалганыңды. Жетет болду. Андан кийин чалбай. Алло. Алло, саламатсызбы? Бул мен Тамирис, мурунку кесиптешимиз. Саламатчылык, Тамирис. Мектепке атайын сайт платформа ойлоп чыккам. Ал жерден мугалимдер менен окуучулар кирип колдоно алышат.
Эгерде сиз макул болсоңуз барып көрсөтүп бермекмин. Мүмкін болбай қалат го. Ноутбугум бузулуп калган. Ооба, аябай кыйналып атабыз. Интернет жок. Ой, Тамирис, мен аныңды түшүнгөн жокмун ай. Алло, бул мен Тамирис. Азыр келем. Саламатсызбы? Келдің бе? Келдик. Жер аяқ. Ушул жерден сайтка киребиз. Бул сайт платформа. Азыр окуучулардын баары киргенден кийин сабакты баштай берсеңиздер болот. Бул жерден баары көрүнүп турат. Ооба. Мана бул менин личный кабинетимден да. Бул жерде личный кабинетиңиз. Бул астынан балдарга тапшырмаларды жиберип турсаңыз болот. Жана алардан келген тапшырманы текшерип турсаңыз болот. Жакшы. Мынакей, бул жактан такыр тарап кеткен. Жүрүңүз, бул жактан көрөлүчү. Çok böyle. Bana baktı. Ушул жерден эми интернет аласыздар. Рас болбоду. Эми ütүгүңдү карап бербейсиңби? Макул. Жери. Алло, саламатсызбы? Бул мен Тамирис. Сиз да азыр сайттан карадым, жоксуз го? Тамирис. Балдар кошула элек көбүнчөсү. Көбүндө телефон менен интернет жок. Алло, Жаңы Мырзаевна. Сайтыбыздын иши жакшы болбой калды. Балдардын көбүнчөсүндө телефон анан интернет жок экен. Ай, Тамирис. Мен сага башында эле айтпадым беле. Мындай улууларды угуш керек да. Жаңы Мырзаевна, бул көйгөйдү чечиш керек. Тапшырманы кагазга жазып, балдардын үйлөрүнө жеткириш керек. Аларга жолукпай эле сырттан таштап кетсек болот. Сен акырында айтканың кайтпаган эмекенсиң. Нет, такого у нас не найдешь. Это тебе надо в город ехать. Там, может быть, есть. А вы не поедете в ближайшее время? Не,
У нас из-за вируса сами сюда товар привозят. Ясно. Ладно, до свидания. До свидания. Алды пайдасы жоқ машығың менен телевизорды таштап. Үй жұмыштарына жардам берсең болу кішіне. Не дейсің? Емнесі түшініксіз, Бақтияр. Үйді жалғыз мен іштеп отам. Үй жұмыштарына жетішпей атам, бөлішіп алалы. Тамақты да мен жасайым, дүкенге да мен барам. Карантин бүтсін, жұмыштабам. Сен қандай жұмышты іштесең дағы бар үйір астабасың. Кел андан көрімді сөйлешөлчү. Кимдин жұмышы жақшы болса ошол іштесін. А бирөөсү үйдөгү жұмыштарды кылалы. Сенде ақылды болбогоныма күнөөлүү эмесмин да. Тойгузуп бердиң. Эми мындан кийин ушундай сабак өтөбүз. Бири-бириңерге жакындабагыла, маскаңарды чечпегиле. What is your name? My name is Ermek. Azamat. What is your name? My name is Bekbol. Azamat Bekbol. What is your name? My name is Islam. Islam. Azamat. Да? Алло, Жаңбырлаевна бекен. Биринчи ата Эрмектин чоң атасымын. Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Эрбек кандай? Бизде баары жакшы. Карантин башында аралыктан окуганда эч ким окубай аткан. Бирок азыр сиздин демилгениңиз менен баары өз окуна түшүп калды. Сизге ыраазычылык айтайын дегенбиз. Эрмек таптакыр америкалык бала болуп, акценти жок сүйлөп калды. Макул анда, жакшы тургула. Жазып алдыңарбы? Бул силерге үй тапшырма болот. Келгенде тыныгуу жасайлы. Балдар, ушун менен сабагыбыз бүттү. Азыр бат-баттан жиналып, үйүңөргө барууга макулбу? Келгиле бат-баттан. Жаң калып каласыңар. Бол. Самат бар.
Шекең ысып кетип турбу? Өзім аябай начар сезіп, чирip, мага жакын жолу эле койчу. Дары иштеңби? Азыр 1-2 саатта жакшы болуп калышым керек. Баары бир алыс болуп. Кандайсың? Кандай болуп калдың? Анча жакшы эмес. Башым ооруп чыкты. Мен азыр дары тамакка барып келейин. Айтмакчы. Акча калбай калды. Тет жакта карасаң. Бир аз бар болчу. Кийинки курска окугандардан чогулмак. Мен балдарга алаксып, жарнама кетирбей калыптырмын. Силерге эмне керек? Саакка келдик. Сабак болбойт. Мугалимдер ооруп атат. 2 жумадан кийин келгиле. Саламатсызбы, Жаңыл Мырзаевна? Саламатчылык. Тамирис ооруп калды. Сизден жумуш сурайын деп келдим эле. Мектептен тышкары жумуш болсо деле иштей берем.
Тәмірisi ооруп қалды беч? Ооба. Төшөктөн тура элек. Мен қоя айланайын, кішкене жардам болсын. Әжей сайып кетсін. Тезірек сақайып кетсін, салам айтып қоя айланайын. Чоң рахмат. Аяқ бойса айтып коем силерге. Тамирис, жата тур. Азыр даярдап берем. Сенің оқушыларың алып келді. Білесіздер бе? Өте оор мезгіл болды. Тағы деле ал начар. Сіздерді түшінбеп тұрмын. Өзгөрүүлөрдү каалабайт деп ойлогом. Кыйын кырдаал баарыбызды сынады. Көз караштарыбызды өзгөрттү. Анан эгерде мүмкүн болсо, мен мектепке кайра келсемби дегем. Мен сени кайра ала албайм, Тамирис. Сенин ордуң бош эмес. Бирок менде бир сунуш бар. Эгерде сен кабыл алсаң. Мен эми убактым дагы келип калды дегендей. Жакында пенсияга дагы кетейин деп атам. Сен азаматсың. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык тез, анан ыкчам ой жүгүртө аласың, иштей аласың, жашсың. Мен бул орунга сени көрүп жатам. Сени алып кете алат деп мен ишенип турам, Тамирис. Эми эртерээк эле келе бер. Силер кандай дейсиңер? Туура эле. Туура. Жардам берейинби? Ой, рахмат айланай. Кана, Тамирис. Бияққа өт. Мен сени дагы бир жолу чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ал эми бул болсо сага менден кичинекей белек. Ушул мектептин жумушун мыкты алып кетет деп мен сага ишенем, Садагас. Ишиңде ийгилик болсун. Жакшы бала кой. Жакшы барыңыз.